ошо психосоматикасын чечмей сайын муну дарылаш кыйын болот да. Сиздерге дагы бир инсайт, жаңы бир момент жөнүндө айтып кетким келет, өтө маанилүү. Бел оорунун эки причинасы бар да. Эки себеби бар. Эң асыл эки себеп. Биринчиси физиологиялык деп коет. Физиологиялык эми суук тийиши мүмкүн, травма болушу мүмкүн, оор көтөрүшү мүмкүн. Ар кандай да. Бирок психологиялык да причинасы бар. Мына омуртка тутуму бул таяныч структурасы да, таяныч. Адам ушул бүт дене турпаты ушул омурткага таянып турат деп. Эгерде адам өзү жашоосунда кандайдыр бир таянычты сезбесе, өзүн жалгыз сезсе, бул уже серьезный проблема болот. Ошол нерсе бел ооруга конкретно алып келет дагы. Аны биз кандай жолдор менен дарыласак дагы уже ошо психосоматикасын чечмей сайын муну дарылаш кыйын болот да. Анда уже более глубже, тереңирээк кирип туруп, ал пациенттин психосоматикасы менен иштеш керек. Бул жерде уже медитация жана метафизика көнүгүүлөрү жардам берет.